Кичибейликке видеонун ылдыйында колду баскан ар бириңиздерге ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Сапарга чыкканыңыздарда унааңыздарды этияттап айдашыңыздарды суранабыз. Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Бишкек Ошу унаа жолунун 152 чакырымында Токойду тилкеси Honda Step вагон жана Nissan Gefyrio үлгүсүндөгү унаалар сүзүшүп, натыйжада бир киши каза тапты. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, жол кырсыгынын кесепетинен 51 жаштагы Т.А. аттуу эркек киши каза болуп, 2 мырса ар кандай жаракат алышкан. Учурда алардын өздүгү такталууда. Кырсык катталган жерге 5 куткаруучусу тартылып, каза болгон жаранды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Бишкекте 11 жаштагы мектеп окуучусун сүзүп, андан ары из жашыра качкан айдоочу 2 күндөн кийин кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Окуя 17 январда саат 17:30 чамасында Юнус Алиева жана Койбагарова көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Анда айдоочу жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн өтүп бара жаткан окуучуну сүзгөн. Жабырлануучу алган жаракаттарынан улам ооруканага жеткирилген. Ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө шектүү делинип, 1994-жылы туулган аты кармалды. Ал тергөө кызматына жеткирилди. Бул факт кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды дешет маалымат кызматынан. Подписация деген кызыл жазууну басып, жандагы коңгуроо жөнүндө басып коюңуздар. Ал эми колдун белгисин да сөзсүз түрдө басып коюңуздар.